өтө жаңылыктар көбөйүп кетти. Потому что жаңылыктар кандай болуп атат? Жигиттер, блогерлер налог төлөйт экен. Бул кандай болуп калды? Кылып аткан рекламага, кылып аткан YouTube'дан акча таап аткан акчаңа полный информация. Бекерли аренда төлөп, бекерли иштеп жүрөт, 1 сом акча таппайт. Бул жерде комфорт плюс айдап Кыргызстанга барганда теку айдап калат, 1 сом иштебей. Ошон үчүн пока возможность бар Россиядан. Пока мен колодкадан зул чыгып калды. Мына кара. Ассаламу алейкум туугандар. Сегодня суббота дейби. Суббота жумушка чыгып кетип атам. Кудай калса саат 5 болду. Бүгүн ночь иштейбиз, жигиттер. Ночь кандай болот, эмне болот, көрөлүкчү бүгүн. Машина турат. Так, машина турат, жигиттер. Красавчик бол. Биринчи очередте не кылабыз? Калетти алып машина ачабыз. Бүгүн болушунча тартайын. Силерге информацияларды айтып кетейин. Өтө жаңылыктар көбөйүп кетти. Потому что жаңылыктар кандай болуп атат? Жигиттер, блогерлер налог төлөйт экен. Бул кандай болуп калды? Кылып аткан рекламага, кылып аткан YouTube'дан акча таап аткан акчаңа полный информация берип налог төлөйт экенсиң Россияда. Анкета берет экен, анкетаны полный толтуруп, кимсиң, кандайсың, кантип акча табасың, мына канча сом реклама кылдың, канчага реклама кылдың, ошолорду полный рекламаны тарткан анкета толтуруп, баягы алып барып берет экенсиң МВДга. МВДга регистрация кылат экен ошо анкета. Налог төлөп калат экенбиз, эми кандай болуп калат тура билбейм. Ал жакшыбы, жаманбы? Таксилер эми налог төлөп атат го. Биз деле төлөп коебуз. Өтө кыйын болуп кетти эми. Канча сомго реклама кылып атасың? Эмнени реклама кылып атасың? Жакшы нерсени реклама кылып атасыңбы? Адамдарды алдабай атасыңбы? Бар жокты төлөйт экенбиз налог. Россияда закон күчөйүп атат. Анан болушунча видео тартайын. Бирөөнү кармап алды милиция, 30 миң сурап атат, депорт кылды. Баягындай болбогон адамдар коркту, борбогон видеолорду, постанова видеолорду тартпай, тинч эле тартайынчы жигиттер. Канча сом иштедим? Таксиде кандай болуп атат? Вукуп машина не болуп атат? Канча сом төлөп атам вукупка? Машина бузулбай атабы, вукупка алса болобу? Ошондой нерселер тартып эле жүрө берейинчи. Линияга чыгып койгом жигиттер, мына турат. Линияга чыгып койгом. Что-то мынаны алмаштырыш керек, карагыла. Şey болбой калды, бир жаңысынан алып коюп коюш керек. Мына машина жүрүп турат, кондиционер жаап койгом. Машина азыр жумушка чыгып, ишти баштайбыз жигиттер. Заказ бербейт, что-то билбейм эмнеге. Кеттик болбосом. Жигиттер, короче, заказ деле жок, коэффициент деле жок. Мына карагыла, суббота вообще не тот день болуп атат. Анан азыр кетип атам. Кайсыл жерге кеттим? Что-то вообще суббота да эмес го бүгүн. Билбейм эмнеге андай болуп атат. Саат карагыла, коэффициент жок, иш жок, вообще жок иш. Анан азыр жигиттер бир подписчик группада, мен өзүм группам бар да. Ошол мага микрофон берди эле мына. Жаңы эле экен, жакшы иштейт экен. Просто телефон айфонго экен мына. Мен иштете албай койдум жигиттер. Телефонго ула албадым. Ошого көрүп аткан болсоң, от души дос экенсиң, тең экенбиз почти. Рахмат, ушунчалык берип мага. Атыңы тошто эстен чыгып калды, ким билбей калдым. Ошого эми кийин иштетебиз, алып кое берейин. Дагы бирди алайын деп келдим азыр магазинге, пока иш жок, коэффициент жок. Ошо магазинден азыр алып жумуштарымды бүтүрүп алайын. Анан жумушка чыгабыз. Коэффициенттери жанып калат. Ошо кирейинчи, канча сом экен? Микрофон. Что, видеода качественный болот. Тартсаң деле голосовойдор качественный болот да. Ошо кирейинчи, кеттик чогуу алабыз, За, жигиттер, сразу форма өзгөрүп калдыбы?
Потому что микрофон бұл жерде қымбат екен. Микрофон алайын деп кірдім еле 10 000 сом дейді. Баяғы петличка бар ғой, ошондой эле. 10 000 сом дейді. Ой, жетім. Ну, жақсы оригинал екен да. 10 000 сом екен. Ну, 10 000 сом мы не потянем, конечно. 10 000 сом қымбат. Ошого Валбереске кіріп заказ етейін деп отам. Петличка и камера заказ қылайын деп отам. Валберестен. Валбересте 2-3 миңге алса болот да, ошондой петличкаларды арзан. Ну, сразу келбейт, 2-3 күндүн ичинде келип калат. Ана магазин кирип бекер чыкпайын деп бир футболка алып алдым. Красавчик болуп. Не болуп атайм, ишти кылайлы кеттик болбосом жигитте. Жөн эле убакыт өтпөсүн. Жигиттер, короче, наушникти иштетип алдым. Иштейт экен. Просто кандай экен? Мен через Bluetooth деди эле, бун через Bluetooth издеп жүрө берипмин да. Bluetooth через Bluetooth эмес экен. Бул iPhone'го тыгып эле мынаны просто жаап туруп сүйлөп кете берет экенсиң. Ошондой петличка микрофон экен. Ошого азыр голос кандай болуп атат, комментарийге жазып койгула. Биринчи жолу иштетип атам. Бая берген балага от души рахмат. Чоң. Биз ишти баштайбыз. Лина не болуп атат Линада? Коэффициент жанып калды жигиттер уже. Бисмилля деп баштайбыз. Пока проводник берди эле аэропортко азыр жаап койдум. Проводник 5 минут 10 минут отурам, берсе берди, бербесе азыр линия чыгып любой заказ уруп кете беребиз. Голосум кандай болуп атат жигиттер? Жакшы элеби петличка? Петличка жакшы болсо комментарий жазып койгула. Жакшы эле угулуп атабы? Кеттик. Жигиттер 35 минут канча болуптур? 1100. Шереметке келдик биз, значит иш жакшы болот. Коэффициент жанышты баштады. Карагыла. Проводник берип атат. Шереметов парковка С. Кеттик, дальше работаем. Заказ алып келдим Шереметтен. 42 минут жеттим. Не болду ана? Клиент багаждан түшүрүп алды. Акчасы 1750 сом. Короче, жигиттер, Риетовко келип калдым. Риетов. Курсак ачтым. Мына плов центр бар азыр, ошол жерге киребиз. 1700 азыр мынага кошулат. Ошондо азыр кана кошулайбы? Азыр кошулат, азыр. Мына 7 заказ 6,5 миң. Жок, 6,5 эмес. 5868 сом. 7 заказ. Эми жигиттер, азыр бензин түгөндү. Ушуну полный бак кылабыз. Курсакты полный бак кылабыз. Анан жумушка чыгып акайт этебиз. Туура айттымбы? Работа, но обед по расписанию. Обед. Мен тамак ичпесем мен болбойт. Потому что баягы жүрө берет го таксистер. Тамакты кегин ичем деп. Мен тамак курсагым ачып калсачы калтырап калам. Ошого тамакты курсак ачтыбы, расписание карабайм. Обед болобу, эртемен болобу. Главное, курсак ачса болду, сразу тамак ичем. Ошондоймун да. Эми силер билбейм, баягы как положено обедте чай ичип, эртемен ичип, по расписанию ичсеңер керек. Мен андай кыла албайм. Мен курсак ачты, сразу чай ичип, ден соолукту карап, курсакты тойгузуп, анан жумушту кылам. Эми билбейм силер. Мына эмнерде бар азыр. Братан өткүзөбүз. Оно турат жигиттер, ошол жерде таксистер көп тамак ичет. Ошол жерден эмне экен? Плов центр дейт. Чайхана, шаурма 24. Ошол жерден ичебиз. Ошол жерден ичебиз жигиттер. Бисмилlah деп. Кеттик, Заправканы еттим. Полный бак.
Полный бак еттім жігіттер. Қанша болып тұр? 1900 болып тұр. 1900. Енді ішті баштайыз, а? Бисмилlah деп. Bir жерге тоқтайыншы. Так. Жігіттер, заказ алып келдім. Оны қызды алып келдім, Ең қызығын айтайын емне. Азыр айтам. Короче, ең қызығы жігіттер. Өзі. Нациясын айтпайын. Қандай нация? Ну, азиатқа қызда. Өзімізден, короче. Азербайжан балдармен жүреді екен. Жетім. Қанша болып тұр? 17 минут. 717 сом. Маға қанша берді? Даже ақшаны текшербедім. Бая қызды ойлап өлі. Ақшаны текшерішке жылайына қачып кетті ғой. Мелочь қылып таштады ғой. Мен түшінбеймін да ушул. Түшінбеймін, вообще түшінбеймін. Не өзімізде жігіттер аз бу деймін да. Маға оқшағандар бар. Туурабы? Жігіттер көп қой мара. Мен бармын. Жоқ, вообще просто айтып отамын да. Азербайжан тажиктер менен жүрөт, мен вообще түшүнбөйм. Тура сүйүп калса жүрүшү мүмкүн. Өзүбүздө да кыздар көп, балдар көп кой, жигиттер. Туурабы? Туура эмес сүйлөп аткан болсом жазып койгула комментарийге. Азыр бир заказ алып келдим. Да, бир заказ алабыз. Кеттик. Заказ бердиз 1.66 мен Таганскийден. Таганский демден. Курганская улица 3. Кайка жүрөт экен? Түз жүрөт окшойбуз, а? Кеттик. Короткий заказ 3 минут 300 сом. Ушул домдон бердиле дагы бир заказ. Ушул домдон бердиле. Клиент эмнеде түшүп калды го? Мага элмас жок да. Все равно менде заказ бар азыр. Ошол клиент 1.90 менен бердиле бир заказ. 1.90 менен. Жакшы, 3 минут 300 сом нормально. Минутуда 100 сомдон. Мына клиент. Мына местан басайынчы, кайсыл жакка экен, а? Мыналар экен. 5 парковая дейт. Бул да короткий экен, 2 километр 6 минут дейт. Бул да только короткий берди. Кой түшүнбөй атам да. Айым дани заказдар 1,5-2 миң берсең жакшы болот. Мына 3 ай чыгат окшойт. Биринчи клиентим кетти, 3 клиент келди. Королевке келип калдым. Королев. Bir zakaz alıp geldim. Короче, 22 minut alıp gelip koydum. 1000 сом, 229 сом комиссия alıp bir Яндекс жетtim. Saat 1:30 oldu. 1:30 болгон болсо 12'den keyin 1800 сом иштеп. Эң кызыгы Королев вообще мени мытыша жакпайт да мага Королевчи. Центрден ошол заказды алып на местен бассам Королев турбайбы. Сразу геолокацияны местоположение өчүрүп эми кетип атсам клиент чуркап келип атат го. Клиент чуркап келип атат. Подожди деп. Успеть этпей калдым. Силер дагы ошондой болобу, силер дагы заказды алып атмен кылайын десем активный саласыз. Заказ жаман тандайм да мен деле ошончо активность эле 25 ошондой турат. Тандап заказ тандаган менен баары Королевке келип калдым. Силер дагы ошондой кыласыңарбы? Заказ жакпаса отмен кылып, ошондой местоположениени өчүрүп. Азыр по делам жагып койдум центр жакка. Коэффициент жинни жанып атат. Карагыла жигиттер, коэффициент жинни жанып атат. Кичине отурайынчы, берип калса кетебиз. Кичине күтөбүз. Заказ бердат 2 менен. Кайсыл жерге экен? 16 километр. Кеттик. Что-то суббота, иш слабо да, жигиттер билбейм деген болуп атат, что-то слабо.
Анан мына колодкадан звук чыгып калды, билбейм эмне. Колодкадан звук чыгып калды. Мына кара. Силерге улуп атабы, улбай атабы билбейм. Колодка жетип келиптир окшойт. Колодкадан звук чыгып калды. Эртең ошону алмаштырбасам болбой атат. Дагы улуп санар. Oldu. Ay, bileyim. Субботадағы ушундай болобу, что-то клиенттердин алдында неудобно болот. Клиенттердин алдында неудобно болот, мына колодкадан звук чыкса. Анан суббота дейм, что-то бүгүн слабо, коэффициент жакшы эле жанып атат. Заказ бербей атат го жетим. Яндекс деле түшүнбөйсүн вообще. Адам көп. Ну, заказ жок да, түшүнбөйм. Навигатор деле тупит этип атат, блин, вообще тупит этип атат. Мына уксаңар. Навигатор деле тупит этип атат. Короче, билбейм. Центрде жалаң таксилер карагыла. Бир обычный машина жок, только таксист. Центрде жалаң таксилер го. Суббота бардыгы чыгып алган окшойт, по-моему, иш жакшы болот бүгүн деп. Азыр мына заказды алдым. 2 коэффициент менен алгам. 16 километр, 20 мүнөттө таштайт экен. Саат 3:30 болуптур. 3:30 чейин вообще слабо иштедим, 3:30 чейин 3000 таза иштеппин. 12 чейин 5800. Почти 9000 иштеппин да. Что-то слабо. Мынаны алып барсам, ошондо 10.000 болобу. 10.000 иштеппин. Жо жакшы, нормально эле, но что-то слабо да. Экономда закат күтүп калсаң ал башкача болот да. Комфорт бизнес болсо, заказ күтсөң болот. Экономда заказ күтөбөй. Азыр Балашкадан пустой келдим мына центрге, по делам жагып келдим. Заказ жок бербеди. Азыр ушуну таштайбыз, анан көрөбүз, болсо үйгө кетип калабыз. Колодканы эртең алмаштырабыз да. Эртең барып колодканы алмаштырып, анан жумушка чыгабыз кайта. Да, жигиттер, саат 4 болду, үйгө кетип атам. Уже 2 километр, 3 мүнөттө жетип барам. Колодка марасит этип атат. Вообще звук чыгып, клиенттардын алдында кичине неудобно болуп атам. Ошо үйгө кетип атам, барып уктап, эртең туруп эле фозондоро туруп, колодканы алмаштырып, тияк-бияктарды карап машинаны. Ишке чыгабыз. Ушундай жумуш болду, болушунча иштедим. Короче, канча иштедим? 4 саат, 4 болуп 1 саат. 12ден кийин 3800 иштеппин, 12 чейин 5800 иштеппин. Короче, ошол 10.000 иштеппин да, жигиттер. Ошол 10.000 иштеппин. Россиянын башка жеринде жүргөндөр айтса керек. Шаха, акчаны кылып атасың. Москвада таксистер болуп кеткен, Москвада таксистер деп ойлосоңор керек. Башка шаарда, Россиянын башка шаарында иштеп жүргөндөр. Каякта жигиттер болуп кетебиз. 10.000 иштесек деле канча расход бар? 15-20 миң иштесек канча расход бар? Камера төлөйбүз. Тияк-бияк машина, штрафтар. Азыр Москвада оңой эмес болуп калды. Потому что жүргөн жолуңда таксиди токтотот ГАИ. Только таксисттерди токтотот. Потому что оңой болуп калды да аларга акча кылыш. Болбогон нерсе штраф жазып бере берет. Болбогон нерсени сүйлөй берет. Бир косяк табат да жетимдер. Ошондой болуп калды. Москвада жестко проверка болуп атат. Өтө жестко. Документке жакшы карагыла Москвада жүргөндөр. Кыйын болуп калды. Иш ушундай болду. Ошол доходду кылабыз да баары. 10.000 последнее время аз болуп атат мага. Жетпей атат жигиттер.
10 000 сом доход мага аз болуп атат, ошого кичине аракет кылып көпүрөөк иштейин деп атам. 10 000 жетпей атат жигиттер. Машинаны ремонт кыласың, жеп ичесиң, квартира, машинага төлөйсүң, бензин, тияк бияктарга акча жетпей атат. Вообще жетпей атат. Ошо кичине көбүрөөк иштеш керек. Кичине көбүрөөк иштесем контент кыла албай калам, видео тарта албай калам. Ошого мен экөөсүн тең алып кетишим керек да, видео да кылышым керек, и жумушты да кылышым керек. Ошого кичине вообще успеть этпейт. И мына контентти дагы монтаж этиш керек. Вообще успеть этпейт. Кайсы бирин кылышты билбей атам да. Ошого экөөсүн дагы бир жол тең алып кетип атам. И YouTube, и жумуш. Экөөсү дагы бирдей кетип атат. Анан Москвада жүргөндөр, Comfort Plus'та бизнесте жүргөндөр көбүн көрүп атам да. Бекерли аренда төлөп, бекерли иштеп жүрөт, бир сом акча таппайт. Бул жерде Comfort Plus айдап Кыргызстанга барганда теку айдап калат, бир сом иштебей. Ошон үчүн пока возможность бар Россияда. Пока мен просто эркекчеле айтып коюп атам, өзүңөр билесиңер. Пока возможность бар Москвада иштеп алгыла. Пока Москвада возможность бар иштеп алгыла. Азыр эмне токтойт. Мына звук чыгып атат колодкадан. Пока возможность бар иштеп алгыла. Кыргызстанга барып эс алып, кайф кылып жүрөсүңөр. Бул жерде кайф кылып, пантавать этип, тияк бияк жүрө деген жер эмес. Таксиде эле бүгүн бар, эртең жок болуп калышы мүмкүн. Потому что только таксистерди кысып атат, только таксистерге закон чыгарып атат. Өтө кыйын болуп калды. Силер блогерлерди көрүп, налог төлөп атабыз биз, силерди көрүп самозанятый кылды дейт, көп комментарий жазып атат. Каякта бизди көрүп калат, жигиттер? Мен ойлонуп, логически ойлонуп көрсөңөр, YouTube'га кирип туруп поиска сколько можно заработать в Москве деп жазсаңыздар, 100 орус блогерлер чыгат, 100 бардыгы чыгат. Сами знаменитый такси на Майбахы бар. Ошол дагы тартат, күнүнө 40 000, 50 000 тартат. Биз 10 000 тартып атабыз. Койгулачы жигиттер. YouTube'га кирип жазсаңыздар, ошончо орус блогерлери бар. Бардыгы көрсөтөт, 20 000, 30 000 доходдорду көрсөтөт. Россия өкмөт билем десе, Ерунда Яндекстан алып алат. Даже билет, канча иштеп атабыз, кандай болуп атат. Яндекс бардыгын билет. Ошого бардыгыңарга ийгилик. Кайсы шаардан көрүп атасыңар Россияны? Россияны кайсы шаардан көрүп атасыңар? Жазып койгула комментарийге. Силерде жумуш кандай болуп атат, эмне болуп атат? Группаны айтып өтүп кетейин дагы. Шаха Москве номер 1 группа. Андай группа Москвада жок. Чисто таксистер. Вообще андай группа жок. Отвечаю. 400 адам болуп кетти уже. Любой темада сүйлөшөбүз. Только реклама кылбайсыңар, реклама кылсаңар сразу ударить этем. А так такси боюнча сүйлөшөбүз. Группа бар, WhatsApp'та ушул комментарийда коюп коем, видео тигинде комментарийда. Таксиде кандай болуп атат, эмне жаңылыктар, кандай документтер, билбеген нерсеңиздер, ошол жерде жазсаңыздар, балдар сразу ответ берет. Өзүм деле ошол жердемин, ошол жерде жазам. Главное реклама таштабагыла и провокационный видеолор таштабагыла. Ошондой нерсе таштасаңыздар, группа чисто силерге ачкан, сүйлөшөбүз. Жакында Кудай кааласа группада балдар менен бир 15-20 бала кетип атабыз. Кой соебуз барып, кан чыгарып, мындай такси темир го, ишенбей койт. Ошо кой союп, дуа түшүрүп, ошол жерде балдар менен кичине ха-ха кармап сүйлөшүп, эсче видео тартам, көрөсүңөр. Болсо тартам, болбосо жок, көрөбүз да, эми ошо положение карайм. Лучше тартпаган жакшы, потому что ал жерде чисто өзүбүз эле отуруп кайтабыз да. Ошондой. Комментарий жазып коюңуздарды. Лайктардан басып, канал катталып койсоңуздар, мага ошол жетет. Силерден ошол мага поддержка. Ассаламу алейкум. Бардыгыңарга ийгилик.